Төө башындагы үрөй учан жол кырсык видео көзөмөлгө түшүп калган электромобиль өзүн кубаттоого туура эмес бурулгандыктан бир унаанын башын жеди. Бул агабыз махыр сураган кыздарга өтө каттуу айтты, өзүңөрдүн дагы кебетиңерди бир карап алгыла дегенин угууга болот. Бензин, газ, дизель кымбаттап, полный бак куюп качып кеткен баланын видеосу тарады. Зомбулукка кабылган кыздын жүрүм туруму көпчүлүккө жаккан эмес. Бул тууралуу блогер Айым айтып чыкты. Ушулар жамашы жаңылыктар түрмөгө видеонун астында ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыр жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Зомбулук көргөн кыз өзүн мындай спокойно алып жүрбөйт деп ойлойм да. Зомбулукка кабылган кыз биринчиден эң эле катуу депрессияга кабылат, психологдун жардамына муктаж болот. Зомбулук кыймыл аракетин ары турсун, зомбулук моралдык сөздөрдү укканда эле, мисалы, нормальный аял киши, кыз киши канчалык мындай стресске кабылат, шок болот. Бул жерде, мисалы, бул кыздын поведениясына караганда өтө спокойно, чачтарын сылап, монтип отурат. Кыздар, эгер өзүңөр макул болуп барган болсоңор, силерден сураныч, мынага окшогон кыймыл аракеттерди кылбай эле койгулачы. Эркектердин деле убалы бар, эркектердин деле убалына калбашыбыз керек. Ал эркектердин ичинде менин, сенин, анын, мунун агасы, баласы, эниси, атасы бар да. Кудай сактасын, мисалы, менде дагы уул чоңоюп келип атат, мен корком да мондай көрүнүштөрдөнчү. Поэтому өзүңөрдү тыйгыла да, өзүңөргө сак болгула, анан в итоге монтип оозуңарды чүйрүп отуруп калбайчы. Мени тыңкылдатып кетти, анан тигинтип кетти дегидей болбой. Тың болсоңор ушул нерселер болбойт. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Махыр сураганда дагы эми кечирип койгула, карындаштар, мындай бүскүгө өзүңөрдү бир сыйра карап алыш керек да, ошого жараша кичине махыр сураш керекпи дейм да, мындай. Кебетеңиз эми ал бир iPhone Pro Max'ка деле тартпайт, бирок Билим мырзаны мен өзүм жеке ишкер, эми жакшы иштерди кылып койгон адам катары тааныйм да, анткени благотворительный ушундай пример боло турчу нерселерди кылып койгон адам катары тааныйм. Бирок ал адамда адам өзүнүн пикири бар, ою бар дегендей го. Бирок кебетеңердей карап алгылачы, биринчи махыр сураардан мурун даже iPhone'го тартпайт да дегени, мисалы, аябай туура эмес деп ойлойм. Эмнеге махырга келгенде да тышкы келбетке келип да калышыбыз керек? Если биз өзүбүздү идеальный сезип турсак, бизди сонун кылып жаратты, ушундай кылып, биздин самооценкабыз низко болушубуз керек. Алла Таала жараткандын баары идеальный деп эсептейм мен өзүм. Идеальный адам болбойт дейт, бирок Алла Таала идеальный эмес нерсени жаратпайт го. Вот. Ошондуктан самооценкаңар всегда выше уровеньде болсун. Анткени силер ушунча миллиардтаган адамдардын арасында силер жалгызсыңар. Assalamu alaikum кылгандар, андайса. Так, бүгүн Кальчодогу Алкула менен Майсалдын кесишинде заправкадан ушундай полный бак куюп акчасын төлөбөй качып кеттиңер. Жигиттер, номериңер да 2 номер тең жок экен алды артында. Бирок калган лицо, бүт эмелериңер, движениңер баары түшүп калганда, камера бар деп билсе да. Полды бардык жерин тартып, брачка, эгер ушул үйдө көрүп калсаң, заправкага кел эле төлөп коюн, по-любому таап алабыз. Эртең укук коргоо органдарына берсек, жөн эле 2 эсе кылып чыгарып алышат. Ошон үчүн айласын соцсетке чыгарганга туура келди. Күндө ар кандай да мындай. Полный бакты залог алып калайын десең, дагы айтышат. Брат, мен качып кететтим эле деп. Монтип жиберип койсоң, монтип. Бул жөнүнө оператор сотрудниктер келип калат, мындай акчачы. Артында эми ичинде канча бар билбейм.
жигиттер уят келип мындай видеону түшүрөт. Бүгүнчө силерге эме да мындай тааныгандар болсо отметка кылып койсоңуздар. Рахмат чоң кетип калышканда. Полный бак куюп кетип калгансыңар. Бул заправкада сотрудниктер келип калат, жигиттер ал акча чыгыш үчүн биз ушинтип чыгарышка туура келет муаке. Биздин баардыгы таануу. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.